квіточка вже. Эми акырындап гүлдөй баштайт. Күн карманы өстүрүү оңой эмес, бирок буга чейин топтогон тажрыйба менен көнүп калдым. Ярослав Данилько Украинанын Львов областында күн карама өстүргөн дыйкан. Ал быйыл Евробиримдиктин жардамын эсебинен бекер урук алган. Ал быйыл 100 гектар жерге күн карама айдаган. Күйүүчү майга, жер семизгичтерге $300 жумшаган. Бирок Ярослав Данилько быйыл түшүмдөн киреше товарынан арсар. У нас така нестабільність невідома. От. Бизде сиздер билгендей кырдаал туруксуз. Буга чейин күн караманы кампага жыйып койгондор азыр арзыбаган акчага жарым баага сатууга аргасыз болушууда. Логістика дуже дорога, там Львов облусунда быйыл күн карама былтыркыга салыштырмалуу 43 000 гектарга көп айдалган. Дыйкандар өлкөдөгү согушка байланыштуу таң ыстыкты ушундай жол менен толтуруунун аракетинде. Быйыл 110 000 тоннадан ашык күн карама түшүмүн алууну пландап жатабыз. Жай турмуш болуп турганда бул абдан жакшы көрсөткүч болмок. Бирок азыр көйгөйлөр бар. Учурда күн карама жана майынын экспортуна коюлган чектөөлөрдөн улам баасы төмөндөп кетти. Украинада өндүрүлгөн күн карама негизги бөлүгү Азиянын, Африканын, Жакынкы Чыгыштын, Европанын ондогон өлкөсүнө экспорттолчу. Азыр Орусия Кара деңиздеги украиндердин портторун ээлеп алгандан кийин күн караманы экспорттоодо тоодой тоскоолдукка кабылды. Чындыгында согуштун айынан күн караманын ири көлөмү тышкы рынокко экспортталбай өлкөдө калып калды. Мунун баары ички рыноктун баасына кедергисин тийгизип атат. Тилекке каршы бүгүнкү күндө кырдаалды чечүүнүн жолу жок. Соңку бир айдын ичинде Украина темир жол жана кара жол менен чет өлкөгө 2 миллион тоннадай күн карама экспорттоого жетишти. Айыл чарбасында адистер белгилегенде, эгер порттор ачык болгондо бул көрсөткүч 7 эсеге жетмек. Олія – це глобальний продукт, вона потрібна всюди. Биз өсүмдүк майын дүйнөнүн 100дөн ашык өлкөсүнө экспорттойбуз. Ал эми күн карама майы негизги продукт, ал баардык жерде колдонулат. Ал эми Украина экспортерлордун сап башында турат. Порттор ачылмайын Украина айыл чарба продукциясын эффективдүү экспорттой албайт. Оор жүк ташуучу унаалар менен ташуу алда канча кымбат. Виробники отримують набагато менше грошей, тому що все це йде на логістику. Ал арада Львов облустук администрациясы өсүмдүк майынын баасы кескин төмөндөп, тоннасы $200–250 сатылып жатканын билдирди. Ошол эле учурда логистикалык чыгымдар асман чапчып 1 тонна майга $1600 сарпталууда. Украиналык дыйкандар эгерде согуш токтобосо эндиги жылы айдоолор бош каларын айтышууда. Украин дыйкандары кийинки жылдын айдоо себүү планын декабрь-январь айларында аныктайт. Бирок серепчилер суу май өндүрүүнүн согушка чейинки көлөмүн калыбына келтирүү үчүн Украинага дагы 5 жылдай убакыт керек деп божомолдошот. Эльвира Будайчиева, Азаттык.